Президент Кыргызской республики Садыр Нургашоевич Жапаров. Минск шаарындагы эгемендүүлүк сарайында Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин башчылары чогулду. Негизги экономикалык иш-чаранын алдында делегация башчыларын Беларусь президенти Александр Лукашенко тосуп алды. Саламдашуу жана биргелешип сүрөткө түшүү аземинен кийин лидерлер тар курамдагы жыйынга өтүштү. Андан соң жогорку Евразия экономикалык кеңештин жыйыны башталды. ЯИП түзүлгөндөн бери биримдикке мүчө мамлекеттердин ичкидин өндүрүмү 18%га өсүп, 2,5 триллион доллардан ашты. Өнөр жай өндүрүмү 29%, айыл чарба продукциясын өндүрүү 25%га өсүп, өз ара соода алакалары 2 эседен жогору болду. 10 жылдын ичинде Кыргызстандын реалдуу ичкидин өндүрүмү 56%га өсүп, ЯИП өлкөлөрү менен өз ара сооданын көлөмү 2 эсеге жогорулады. Жыйындын жүрүшүндө ЯИПке мүчө мамлекеттердин башчылары жалпысынан күн тартибиндеги 14 маселени карады. Соңунда бир катар документтерге кол коюлду. Арасында уюмга мүчө өлкөлөрдүн транспорт тармагындагы ыйгарым укуктары, табигый монополия субъекттеринин ишин жөнгө салуунун бирдиктүү принциптери, спорт жаатындагы экономикалык кызматташтык, ЯЭКтин коллегия мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу, аларды дайындоо боюнча бир нече келишимдер бар. Ошондой эле Монголия жана Бириккен Араб Эмираттары боюнча соода келишимдерге да кол коюлду. Элиза Нурматова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.